Кыргыз-тажик чекарасында элин коргоп көкүрөгүн окко тоскон Марат Ташмурзаев Махабат Алибаеванын жалгыз уулу эле. Кичинесинен тайманбас, мекенчил мүнөз күтүп чоңоюп, кыргыз жерине душмандын бутун бастырбай, 20 жашында баатырларча курман болду дейт энеси. Мектепте кичпейил, эр жүрөк болгон, эч нерседен коркпогон, тайманбас, кайсар бала болгон да. Анан армияга барам деп өз ыктыяры менен армияга кетти. Армиядан келгенден кийин апа мен эми иштеймин, контракт түзүп иштейм деди. Мен болбодум, жок балам барбай эле кой деп. Ал жок деп кайсарлык кылып барып, ошол контрактка барып ишке кирди. Иштегенине 1 жыл болгондо балам ушинтип Каргашалы окуяда ушундай болуп, батырларча курман болду. Мараттын атын түбөлүккө сактап калуу жана келечек муунга үлгү катары калтыруу максатында Кызыл Кыя шаарынын 1-кичи районунда сквер ачылды. Аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маркумдун куралдаш достору жана жакындары катышты. Курулуш иштерине жергиликтүү казынадан 1,3 миллион сом каржыланган. Өкүнүчтүү биздин жаш баатырларыбыз курман болуп, ушул балабыздын эрлигин түбөлүк калтыруу максатында, ушул биздин келечек муунга үлгү болсун, ушул балдардын келечеги кең болсун деген максат катарында бүгүн мына ушул жигитибиздин аллеясы ачылды. Бул жигиттин өмүрү бизде жаштарга үлгү катары, биз түбөлүк унутпайбыз. Ушул жерде ушул баатырыбыздын аллеясы көрктөйт, түбөлүк ушул жерде биздин жаштарыбыз үлгү болуп калат деген чоң үмүтүм бар. Кызыл Кыянын мэриясынан мага сунуш кылышты. Ушул балаңыздын атын ушул аллеяга, жаңы ачылып аткан, курулуп аткан аллеяга атын беребиз дешти. Мен бир жагынан аябай кубандым. Мен балам аты өчпөйт экен, мен балам эскерип ушунчалык булар аракет кылганына мен аябай кубандым. Аябай ыраазымын барына. Марат Ташмурзаев чегара кызматынын 20-54 аскер бөлүгүнүн бөрү отрядында кызмат өтөгөнүнө эми гана 1 жыл болгон. Куралдаштарынын арасында да мыкты сапаттары менен айырмаланып турган жаш жоокер өз милдетин аткарып жатып душман огунан баатырларча курман болгонун куралдаштары эскеришти. Кыргыз-тажик чегарасында куралдуу агылышууда инибиз, куралдашыбыз прапорщик Ташмурзаев Марат Алишерович баатырларча курман болгон. Инибиз менен биз куралдаш элек. Ак көңүл, жөнөкөйлүк адамдын эң жогорку сапаты деген жигиттерден болчу. Аллеяны албетте мындан ары дагы биз өркүндөтөбүз сөзсүз түрдө. Бул Марат инибиздин аты түбөлүккө сакталат. Ошондуктан бул жерде отурган апасына ушундай бир баатыр, эрктүү, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган ушундай бир өзгөчө уул төлөгөнүңүзгө сизге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Президенттин тапшырмасына ылайык Кыргыз-тажик чегара окуяларында каза болгон 44 жоокердин ысымы Баткен облусундагы көчөлөргө, социалдык объектилерге берилди. Ушундай эле жөрөлгө өлкөнүн башка облустарында да аткарылууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.